Азыркы учурда инноватор жана инновациялык ой жүгүрткөн жаңычыл мугалимдерди кантип колдойбуз? Мисалы мектептердин коллективинде жакшы ойлонуп, жакшы методдорду колдонгон деген мугалимдер бардыгы каршы чыккандай маанайда кабыл алышып атат да. Бул жаңы нерсени ойлоп туруп, ал такыр жарабайт, бизге мындай керек, биздин эски эле методубуз жакшы депчи. Ошондуктан инновациялык методдорду, жаңычыл методдорду колдонгон мугалимдерди мамлекеттик деңгээлде мыйзамдуу борборлор аркылуу аларды коргоп, алардын идеяларын башкаларга жайылтышка мамлекет өзү кызыктар болуп жардам бериш керек. Ошондо гана мен ойлойм, ошондо ойлоп табуучуга кызыккан, жаңы нерселерди ойлонгон мугалимдер көбөйө баштайт. Алардын чыгармачыл жол менен балдарды окутушка уруксат берип, жөн гана тоскоол болбош керек. Экинчиден, тоскоол болгондон сырткары кантип колдош керек? Аларга болгону эмне керек экенин мугалимди өзүнөн сураш керек. Андан сырткары мугалимдерди эмне керек экени анализ жүргүзүүдө ылдыйдан жогору карап келиш керек да. Эң алыскы мектептерге барып, кантип балдарга жакшыраак билим берсек болот, эмне кылсак болот деп, анан жогорулап шаарга барып, шаардагы мектептер, анан университет болуп, борборго келиш керек. Бизде тетирсесине болуп атат да. Борбордон буйруктар ылдыйга карап кетип атат. Ылдыйда, айылдарда каалоо, талап такыр башкача да. Алар балдар, например, жөнөкөй эле шаарда кыргыз тилин көбөйтүш керек, айылдарда орус, англис тилин көбөйтүш керек да. Ошондой эле жөнөкөй эле нерселер. Айылдагыларга башка нерселер керек. Мектептерди автономный кылыш керек да, мен оюмчачы, мугалимдерди колдош үчүн. Алардын эркин колу буту болсо, ошондо алар чыгармачылык менен издене баштайт. Анан борборду эле карап, министерство эмне дейт экен деп эле караганыбыз үчүн мен оюмча алдыга кетпей атабыз да.